тема социалдык философиялык ойлордун өнүгүшү деген темага токтололу. Орто кылымдардагы түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын философиялык ойлорунун өнүгүшүнө 11 кылымда жашаган Махмуд Кашкари жана Усуп Баласагын Усуп Баласагын өзгөчө чоң салым кошушкан. Алардын ичинде мына Махмуд Кашкариге биринчиден токтололу. Махмуд Кашкари 1038 жылдар аралыгында Барскон деген шаарында туулганда, анын атасы Хусейн ибн Мухаммед Ысык тескейинде ошол Барскан шаарын жана ошол Дуванды бийлеген бек болгондо, Махмуд Кашкари Багдад, Бухара шаарынан билим алып алганда, 11-кылымдын экинчи жарымынан тартып түрк элдери, ошол Махмуд Кашкари 11-кылымдан баштап түрк элдери жашаган жерлердин баарын кыдырып, алардын жашоо турмушу менен таанышып, алардын тилинин диалектикалык өзгөчөлүктөрүн жана жалпылыктарын изилдеген да бул киши. Анын эң алгачкы чыгармасы китап Жавахир ан-Нафи лугат, кыскача айтканда түрк тилдери тууралуу синтаксистин маңыздары деген китеби болгон да. Андан кийинки китеби китап Диван лугат ат-Түрк, түрк тилдер сөз жыйнак китеби деп аталат да. Эмгектери чыкканда, бул ушул китептин экинчи китеби Диван лугат ат-Түрк деп аталат. Диван лугат ат-Түрк. Кыргызча которгондо түрки сөздөр жыйнагы. Бул ушул китеп бизге чейин жеткен да, эки китепке караганда. Ал китепте эмнеде жөнүндө баяндайт? Ал китепте Махмуд алар ошол аралап изилдеп, түрк элдери жашаган жерлерди аралап изилдеп, алар тууралуу маанилүү маалыматтарды топтоп, анан ал маалыматтарды ошол китепке киргизген да. Анын маалыматтары боюнча кыргыздар Чыгыш теңир тоону байыркы жылдардан бери эле мекендеп, орто кылымдардын эрте мезгилинде алардын айрым топтору Чыгыш Түркстан аймагында жашаган деген далилдерди берет да. Чыгыш теңир тоодогу кыргыздар Караханили доорунда эле ислам дининин өткөндүгү жөнүндө, ошондой эле кыргыз бул ошол жанагы түрки сөздөр жыйнагында кыргыз тили нукура түрк тили катары сыпатталган, эсептелген. Нукура түрк тили катары эсептелген. Махмуд кыргыз түрктөрдүн бир уруусу деп жазган. Кыргызда ошол Махмуд Кашкари. Кыргыз деген урууну түрктөрдүн уруусу деп жазган. Уруусу деп айтканда жазган. Мында ал кыргыз этнонимин кыргыз түрүндө берип, кыргыз деген да кыргыз к тамасынан берип, Орхон Енисей жазуу маданиятынын эстеликтеринин салтын уланткан да. Ошол маданияттан жазылган салтты уланткан. Бул эмгек Караханиле доорунда теңир тоодо жашаган кыргыздардын топторун изилдөөдө маанилүү булак болуп эсептелет да. Андан кийинки Махмуд Кашкаринин экинчи да бир бизге жеткен чоң бир картограф деп айтсак болот да, картограф. Ал жерде ошол Махмуд Кашкаринин
картасын түшүрдүк, бул жерге картасын берип атабыз. Ал ушул картаны чийип туруп, могу картаны чийип, буяка чийип, ошол могу мына бул жерде ысык көлдү, жердин ортосу катары, ортосу деп эсептеген, жердин дал ортосу деп ушул картаны чийген. Тегерегинде Барскан шаары, Кашкари, Багдад шаарларын түшүргөн да. Мына ошол бул баягы өзүнүн басып өткөн жерлерин изилдеп жүрүп, мына ушул картаны түшүргөн. Жыйынтыкка келсек болот да. Экинчи каарманыбыз Юсуп Баласагын. Анын жанагы качан туулуп, өмүр баяны, автобиография жөнүндө азырынча так маалыматтар жок. Анын бизге калтырып кеткен эң көрүнүктүү поэмаларынын бири Кут алчу билим. Юсуп Баласагын ошол китепти жазганда 54 жашта болгон да, 54 жашында китепти жазган поэма. Анан ошондой эсептеп чыгышкан окумуштуулар, где-то ошол туулган жылдары 1110-1116 жылдарга барып такылат экен да. Ал ошол поэмасын Баласагын шаарында баштап 1067 жылы Баласагын шаарында баштап Кашкар шаарында аяктап 18 ай жазган. 18 ай. Бир жыл 6 ай десек болот да, азыркы эсептөө боюнча. Анан ал баягы китепти жазып, Караханилердин каганы, ошол дордо Карахани мамлекет жашап турган да. Карахани каганы Кашкар шаарынын башкаруусу Талгач Бура Карахан деген адамга белек катары тапшырат да. Ал анан белек катары тапшыргандан кийин ал ошол башкаруучудан ал хан сарайдан улук хас хажип, кыргызчага турганда бул хан сарайдагы кадырман адам деген түшүнүлөт да, наам алганда улук хас хажип деген наам алган. Башкача кыргызчасы менен ошол хан сарайдагы кадырман адам деген түшүнүлөт да. Бул Кудатку билик поэмасы, Куталчу билик поэмасы ата бабаларыбыздын рухий турмушунда кылымдардан бирдиктүү, башкача айтканда өзара байланыштуу эки маданият отурукташкан көчмөн маданиятыбыздын түпкү башатын белгилеген, ошону жазган элдик кенч болуп саналат да. Бул чыгармадан баягы Кыргызстандын орто кылымдардагы тарыхы боюнча маалыматтарды алууга болот да. Онунчу кылымда ислам калк арасында кеңири тарап, жанагы ошол Карахани доорунда Сатук Карахандын уулу Муса деген 960-жылы ошол мамлекетке киргизген да ислам динин. Ошондон баштап ислам дини калк арасында кеңири тарай тарагандан кийин сөзсүз түрдө баягы ислам дини тарап аткандан кийин ал жазган Куран жазылган араб алфавити, араб жазуусу үйрөнгөн, ошону өздөштүргөн илимпоздор өсүп чыккан да. Ошону менен катар Кудатку билик поэмасынын баягы түп нускасы дагы араб. Бул поэма араб жазуусунда жазылган да, араб тамгалары менен жазылган. Араб тамгасы менен жазылгандагы түрк тилинде жазылган, түрк тилинде. Махмуд Кашкаринин бул сөздүгү, жогоруда айткан Махмуд Кашкариники да жанагы сөздүгү да карап жазылган да. Жусуптун Куталчу поэмасынын азыркы убакта 3 нускасы, поэманын 3 нускасы
3 оригиналы да 3 нускасы. Бири азыр бири Вена шаарында, Австриянын борбору, Венада. Экинчиси Египеттин борбору Каирде. Үчүнчүсү Орусиянын Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун Илимдер Академиясынын Санкт-Петербургдагы Чыгыш таануу институтунун бөлүмүндөгү кол жазмалар фондунда сакталууда. Мына бул эки инсан жөнүндө эмнени биз жогоруда билдик. Эки инсан ошол орто кылымдардагы өзүлөрүнүн ошол чыгармалары менен, ой толгоолору менен, сөздүк китепчелери менен ошол убактагы элдин ортосундагы философиялык элдин ойлорун, элдин алакасын бизге жеткире алышканда ошол орто кылымдардан бери.